Мас абалда унаа башкарып жол кырсыгын жараткан Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Элмира Сулайманова кызматынан бошотулду. Президент Сооронбай Жээнбеков 7 февраль күнү Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Элмира Сулайманованы кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуп, анын Жалал Абад шаардык сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын токтотуу тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматынан билдиришти. Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад областынын Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Элмира Сулаймановага карата ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу түрүндөгү тартип жазасын колдонуу тууралуу сунушту карап чыкты. Судьяга карата тартиптик өндүрүштү козгоого Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун тартиптик чара колдонуу тууралуу сунушу негиз болуп, анда ал мас абалында автоунаа башкарып бара жатып жол кырсыгын жаратканын, бул факты тиешелүү мамлекеттик органдардын протоколдору менен тастыкталгандыгы белгиленген. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун сунушун кароонун жыйынтыгы менен судья Элмира Сулаймановага карата судьялык кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу чечимин чыгарган. Чечимдин негизинде президент Сооронбай Жээнбеков 7 февралда Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясынын сунушун колдоп, Сулайманова Элмираны кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуп, анын Жалал Абад шаардык сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын токтотуу тууралуу жарлыкка кол койду. Жарлык кол коюлган күндөп тартып күчүнө кирет. Коронавирусту жайылтпоого катуу көзөмөл коюлду. Си Цзиньпин менен Дональд Трамп вирус тууралуу телефон аркылуу баарлашты. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен АКШнын президенти Дональд Трамп коронавирус тууралуу талкуулашты. Алардын сүйлөшүүсү телефон аркылуу болгонун Кытайдын телеканалдарынын биринде жарыяланган. Анда айтылганга ылайык эки өлкө башчыларынын сүйлөшүүсү 7 февралда орун алган. Жугуштуу вирус башталган күндөн тарта ага каршы күрөшүүдө Кытай өкмөтү жана эли бардык мүмкүн болгон аракетин жумшоодо. Коронавирусту жайылтпоо максатында катуу көзөмөл коюлган жана ал иштер жыйынтыктарын көрсөтүп жатат деген Си Цзиньпин. Мындан сырткары эки өлкөнүн лидерлери бир канча убакыт мурун түзүлгөн соода келишимин ишке ашыруу тууралуу талкуулашты. Өлкөдө медициналык маскалардын запасы азайып кетти. Орусияда бет каптарды даярдоого абактагылар тартылды. Орусияда эркинен ажыратылып абакта отургандар медициналык бет каптарды даярдоого тартылат. Алар өндүрүш ишин жазасын өтөп жаткан жерде ишке ашырат деп жазышат орус басылмалары. Маалыматка ылайык, Орусиянын Курск областындагы абактарда жазасын өтөп жаткандар медициналык маскаларды тигишет. Жазасын өтөп жаткандар тиккен бет каптар дарыканалардагы маскалардан кем калышпайт. Бет каптар пахта буласынан даярдалган текстилдик кездемеден тигилет. Жакынкы күндөрү 10 миңден ашуун бет каптар даяр болот деп билдирген Орусиянын жазаларды аткаруу федералдык кызматы. Орусиянын монополияга каршы күрөшүү кызматы өлкөдө медициналык маскалардын запасы азайып кеткенин билдирген. Ошондой эле бет каптарга болгон баа өлкөнүн бир катар аймактарында жогорулаган. Буга байланыштуу Владимир Путин 5 февралда билдирүү жасап, маскалардын дары-дармектердин баасын жогорулаткан дарыканалардын лицензиясы алынаарын маалымдаган. Курбангулу Бердымухамбетовдун уулу министр болду. Түркмөнстандын президентинин уулу Сердар Бердымухамбетов өнөр жайы жана курулуш өндүрүү министри болуп дайындалды. Бул тууралуу Түркмөнстандык мамлекеттик маалымат агенттиги билдирген. Президент Курбангулу Бердымухамбетовдун жарлыгына ылайык жаңы министр Ахал вилаятынын акимдигинен бошотулуп, министрлик кызматка дайындалган. Ал буга чейин бир катар дипломатиялык кызматтарды ээлеп, Түркмөнстандын межлисинин депутаты да болгон. Проекти. Рублевкада Аскар Акаевдин уулунун үйү бар. Рублев-Успенский шоссеси жөнөкөй тил менен айтканда Рублевка Орусиянын менмен деген адамдары жашаган эң кымбат аймак. Рублевканын 100 жылдыгына байланыштуу анын жашоочулары тууралуу проекти басылмасы жазып чыкты. Маалыматта белгиленгендей, Рублевкада Кыргызстандын мурунку президенти Аскар Акаевдин уулунун да үйү бар. Бирок ал үй кайсы уулуна таандык экени айтылган эмес. Эске салсак, 6 февралда Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев жүрөк оорусунан улам каза тапкан. Медуза сайты Айдар Акаевдин сөөгү Рублев-Успенский шоссесиндеги Зеленая Лошина айылындагы коттеджден табылганын белгилеген. Айдар Акаев 43 жашта болгон.
Айдар Акаевдин сөөгү 8 февраль күнү жерге берилди. Ага Кыргызстандан дагы бир топ кишилер барды. Жакындарынын маалыматына караганда сүрөт тартуу жана видеого түшүрүү боюнча уруксат берилген эмес. Путин согуш ардагерлерине 75 000 рубльдан берет. Улуу жеңиштин 75 жылдык урматына улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине 75 000 рубльдан берүү тууралуу указга Орусиянын президенти Владимир Путин кол койду. Бул төлөмдү Орусияда, Латвияда, Литвада жана Эстонияда жашаган орусиялык ардагерлер, майыптар, концлагерлер менен гетталордо мурун камалган адамдар, улуу ата мекендик фин жана япон согуштарында каза болгондордун жесирлери ала алышат. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык ошондой эле тылда эмгектенгендер жана улутчул концлагерлерде, түрмөлөрдө жана геттолордо камалган мурунку жашы жете элек адамдар 50 000 рубльдан алышмакчы. Ардагерлер акчаны апрель-май айларында алышат. Мурун Орусиянын вице-премьери Татьяна Галикова 2019 жылдын 1-ноябрына карата Орусияда улуу ата мекендик согуштун 60 842 ардагери жашап жаткандыгын билдирген. Ал эми пенсиялык фонддун жетекчиси Максим Топлиндин билдиришинче, жеңиш юбилейине карата ардагерлерге берилүүчү төлөмгө 60 миллиардтай рубль керектелет. Мындан ары өспүрүмдөргө жыныстык зомбулук көрсөткөндөр дарга асылат. Жаш балдарды өлтүрүп жана өспүрүмдөргө жыныстык зомбулук көрсөтүп соттолгон адамдарды эл алдында дарга асууга чакырган резолюцияны Пакистан парламентинин төмөнкү палатасы кабыл алды. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка караганда, мыйзамдык күчү жок бул резолюцияны жалпы депутаттардын жарымы, анын ичинде бийликтеги Техрик-ис-Инсаф партиясы да колдогон. Балдарга каршы кылмышка баргандарга ырайым жок, алар шаардын ортосунда дарга асылышы керек деп билдирди резолюцияны сунуштаган парламент иштери боюнча министр Али Мухаммад Хан. Пакистандын элдик партиясы бул документке каршы чыгып, мындай катаал жаза балдарга каршы жыныстык зомбулукту азайтпай турганын айтышты. Эске салсак, акыркы жылдары Пакистанда сексуалдык ыдыкка туш болгон өспүрүмдөрдүн саны өскөнү үчүн бийликтен чара көрүүнү талап кылган митингдер байма-бай өтүп келет. Таиландда аскер 10дон ашуун адамды атып өлтүрдү. Таиланддын түндүгүндөгү Накхонратчасима шаарында армия капралы жайкын адамдарга ок атты. Анын айынан кеминде 15 адам каза тапканын жергиликтүү полиция кабарлады. Жакрапайы Томма аттуу аскер алгач 3 офицерди өлтүрүп, армиянын автоунаасын айдап кеткен. Андан соң шаардагы ибадаткананын жана соода борборунун жанынан өтүп бараткандарга ок аткан. Томма кол салуунун видеосун Facebook'тагы баракчасына жарыялаган. Алардын биринде колго түшүп берейинби деп суроо салып жатканын көрүүгө болот. Полиция жана армия учурда кылмышка шектүүнү издеп жатат. Шаар бийлиги тургундарды көчөгө чыкпай турууга чакырды. Чет элдик басылмалар кылмышка шектүү бир нече адамды барымтага алып, соода борборлордун биринде жашырынып жатышы мүмкүн деп жазды. Казакстандагы жаңжалдан кийин Кыргызстанга 4500дөй адам өткөнү кабарланууда. Өкмөттөгү булактардын маалымдашынча, кече 8 февралда кыргыз-казак чек арасынан Кыргызстандын аймагына 4500дөй киши өттү. Жакынкы күндөрү бул сан дагы өсүшү мүмкүн. Маалыматты атайын органдар тастыктай элек. Казакстандын чек арага жакын Кордай районунда ишембиге оогон түнү 8 адамдын өмүрүн жаңжалдан кийин Кыргызстан тарапка келгендер негизинен Кең Булуң жана Токмок өткөрүү бекетинен өтүшкөн. Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы Кордайдан Кыргызстандын аймагына киргендер көбөйгөнүн, алар телевизор аркылуу коронавируска текшерилгенден кийин гана өткөрүлүп жатканын билдирген. Маалыматка ылайык, Кыргызстанга келгендердин көбү аялдар, балдар жана кары картаңдар. Кыргызстанга өткөндөрдү жергиликтүү тургундар тосуп алып, тамак-аш, суу берип жатышат. Ошондой эле алар Казакстандан келгендерди мечиттерге жана үйлөргө жайгаштырып жатышканы маалым болду. КЛДП факты-чектин маалыматына жооп кайтарды. Кыргыз либерал-демократиялык партиясы факты-чекит порталы жазган. Партиянын бет ачарына бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун жакын адамдарынын биринин катышканы боюнча маалыматка жооп кайтарды.
Партия Facebook'тагы баракчасына жайгаштырган маалыматта партиянын бет ачарына бардык каалоочулар келип кеткенин, бирок бул алар менен тилектеш деген ишаратты билдирбесин белгиледи. Бет ачарга интернет аркылуу бардык жарандарды чакырганбыз. Бардык каалоочуларга эшик ачык болгон. Нарын, Ош, Ысык көлдөн бери каалоочулар келип катышкан. 600дөй киши катышкан иш-чарада биз кимдин өкүл баласы же досу, тууганы экенин териштире алган жокпуз. Жүк ташуучу компаниянын жетекчиси экени айтылып жаткан Нурбек аттуу жаран партия лидерлеринин бири менен да тааныштыгы жок жана партиянын иш-чарасына атайын чакыртылган эмес. Биз тескерисинче партиянын бет ачарында олигархтардын акчанын күчү менен шайлоону жеңем дегендерге каршы экенибизди ачык айтканбыз жана аларды катуу сындаганбыз деп айтылат билдирүүдө. Партия мүчөлөрү Факт-чекит порталын шайлоого катышууга ачык жана купуя аракет көрүп жаткан башка партиялардын катарындагы талапкерлерди жана анын артында турган күчтөрдү иликтөөгө чакырган. Буга чейин 2 февралда Факт-чекит порталы Бишкекте өткөн КЛДПнын бет ачарына Матраимовдун өкүл баласы экени айтылган Нурбек Керимбеков аттуу адамдын катышканын жарыялап, партиянын Матраимовго тиешеси барбы деген суроо койгон. Башында Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров жана саясат талдоочу Сейтек Качкынбай турган Кыргыз либерал демократиялык партиясы алдыдагы жергиликтүү жана парламенттик шайлоого катышаарын жар салган. Кыргыз өлкөсүнө кетүүнүн кажети жок. Казакстандын вице-премьери чек арадан өтүп жаткандарга кайрылды. Мамлекеттик чек ара кызматы өткөрмө пункттардан канча киши өлкөгө киргендиги тууралуу расмий билдирүү жасай элек. Ал эми Казакстандын премьер-министринин орун басары Бердибек Сапарбаев Жамбыл областына барып, жаңжал чыккан аймактын абалы менен таанышты. Андан кийин вице-премьер-министр расмий жыйын өткөргөнүн казак басылмалары жазышты. Сапарбаев Масанчи айылынын тургундарына Кыргыз өлкөсүнө кетүүнүн кажети жок экенин билдирди. Кыргыз өлкөсүнө кетүүнүн кажети жок, кайтып келсин, тартипке салабыз. Атайын түзүлгөн комиссиянын мүчөлөрү менен чек арага барып, ал жактагы абалды билип келебиз. Жаңжалдын жаратуучуларын таап жазалайбыз. Биз видеолорду көрдүк, тартип орнотобуз, деди ал.